Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Түндүк Кыргызстандын Россияга каратылышы. Сабактын планы 1840-1850 жылдары саясий кырдаал жана ысык көлдүк кыргыздардын Россиянын курамына кириши, чүйлүк жана таластык кыргыздардын Россиянын бийлигин таанышы, Теңир тоолук кыргыздардын Россиянын бийлигин кабыл алышы, Түндүк Кыргызстандын Россияга каратылышынын багыты жана натыйжасы. Алгач 19-кылымдын 40-жылдарында Түндүк Кыргызстанда өз алдынча башкарууга аракеттер болгон. Бирок бир гана адамдын колуна бийлик топтолбой, ар уурунун башчылары өзүн жогору коюуга аракеттенишкен. Натыйжада уурулар бири-бири менен чабыштарды жүргүзүп турушкан. Мисалга алсак, сарбагыштар, солто менен солтолор, саяктар менен саяктар, бугулар менен. Ошондой чыр-чатактардын эң чоңу сарбагыш жана бугу уурусунун чатактары болгон. 1842-жылы Ормон өзүн хан деп жарыялаган. Ага жооп кылып, Боронбайды бугу уурусу өз башчылыгына көтөрүшкөн. 1854-жылы бугу сарбагыш жатагында Ормон хан өлтүрүлүп, бугулар хандын кунун кууган сарбагыштардын кол салууларынан кутулуунун жолу Россиянын букаралыгына өтүү деп чечишкен. Демек, сарбагыштардын чапкынынан тажаган бугу уурусу Россиянын букаралыгын таанууга аргасыз болушкан. Ормон Ниязбек уулу 1792-1854 жылдар аралыгында жашап өткөн. Кыргыз хандыгын түзүүгө аракеттенген. 1842-жылы кыргыз ууруларын чогултуп, ак кийизге салынып, хан көтөрүлгөн. 1845-жылы казактардын ханы Кененсары Касымовдун чабуулун Ормон хан башында турган кыргыз уурулары токтоткон. Ысык көл кыргыздарынын Россиянын карамагына өтүшү. Качыбек Шерали баштаган бугу уурусунун элчилиги 1854-жылы 26-сентябрда Батыш Сибирь генерал-губернаторлугунун борбору Омскиге келишип, 1855-жылы 17-январда Россиянын карамагына өткөндүгү жөнүндө Куран-карман ант берген. Бул дата кыргыздардын Россияга өтүшүнүн башталышы катары белгилүү. Чүйлүк жана таластык кыргыздардын Россияга өтүшү. 1860-жылы 23-августта Циммерман баштаган падыша аскери Верныйдан чыгып, 26-28 августта Токмок чебин алган. 31-августта Бишкек чеби алынган. 1861-жылы 20-октябрда Узун Агачта орус аскерлери менен Кокон кошуундары салгылашып, Кокон аскерлери чегинген. 1862-жылы сарбагыш уурусунан Жантай Карабек уулу Верныйга барып, Россиянын карамагына өткөн. 1864-65 жылдары таластагы кыргыз уурулары Россиянын курамагына өтүшкөн. Чүйлүк жана таластык кыргыздарды Россияга кошуунун демилгечилери жана коштоп жүрүүчүлөрү Байтик Баатыр, Шабдан Баатырлар болушкан. Байтик Канай уулу 1823-87 жылдар аралыгында Солто уурусунун чоң манабы болгон. 1867-жылы Солто, Сарбагыш, Саяк жана башка кыргыз ууруларынын атынан падыша Александр I такка отуруу аземине катышып, Анна тасмасына тагылуучу чоң алтын медаль, ыйык Станислав ордени менен сыйланган. Шабдан Жантай уулу 1839-1912 жылдар аралыгында жашап өткөн. Чүй, Кемин өрөөнүндөгү сарбагыш уурусунан чыккан манап, саясий коомдук ишмер болгон. 1883-жылы падыша Александр III тактыга отургузуу аземине катышып, аскер старшинасын алган. Кийин 4-даражадагы Георгий жылдызы менен сыйланган. Теңир тоолук кыргыздардын, башкача айтканда нарындык кыргыздардын Россиянын бийлигин кабыл алышы. Теңир тоолук кыргыздарга Кокон хандыгы, Кашкардагы Цин манжурлар, ошондой эле Орус империясы дагы өзүнүн карамагына кошууну көздөп жүрүшкөн. Теңир тоолук кыргыздар бардыгына каршы чыгып, алар менен согуштарды жүргүзүп турушкан. Ошондой эле Орус империясы менен болгон согуштарда
Осмон Тайлак уулу, ошондой эле Үмөт аалы Ормон уулулар баштап турган. Тайлак баатырдын баласы Осмон Тайлак уулунун кошуну менен Заграженскийдин орус аскерлери 1863-жылы согушушкан. Натыйжада Осмондун кошуну жеңилүүгө дуушар болгон. Ормон хандын баласы Үмөт аалынын кошуну менен подпоручник Зубаревдин аскери 1863-жылы 19-июнда бири-бирине менен согушушкан. Натыйжада Үмөт аалынын кошуну жеңилүүгө дуушар болгон. 1863-жылы 13-октябрда 6000 түтүн менен Черик уурусунун чоң манабы Турдумамбет Тоймат уулу Россиянын курамына өткөн. 1864-65 Нарындын башын мекендеген Бугу, Тыным Сейит уурусу, Кочкору, Жумгал, Кетмен-төбөнү жердеген саяктар Россиянын курамына өтүшкөн. 1867-жылы Үмөт аалы Ормон уулу дагы Россиянын курамына кирүүгө аргасыз болгон. 1867-жылы 3000 түтүнү менен Чыгыш Түркстандан кайтып келген Осмон Тайлак уулу дагы Россиянын курамына кирген. Ошентип 1868-жылы Нарын жана Каракол чептери курулат. Натыйжада Россиянын бийлиги Кыргызстандын түндүгүндө орнойт. Түндүк Кыргызстан Россияга каратылгандан кийин административдик аймактарга бөлүү иштери жүргүзүлгөн. Кыргызстандын аймагы Түркстан генерал-губернаторлугунун курамына киргизилген. Түркстан генерал-губернаторлугуна Сырдария, Жети Суу областы, ошондой эле Түркстан областы бириктирилген. Кийинчерээк Түркстан крайы бириктирилген. Түркстан крайына Фергана областы, Самарканд областы кошулган. Россияга Түндүк Кыргызстандын кошулушунун этаптарын 3кө бөлүп карасак болот. Биринчи этабы 1853-1855 жылдар. Мамилелер соода жана ооз-эки түрүндө болгон. Экинчиси 1855-1863 жылдар. Ант берүү документ аркылуу бекитилген. Үчүнчү этабы 1863-1868 жылдар. Чүй, Теңир Тоо чөлкөмдөрү согуштук саясий ыкма менен каратылган. Кыргыз уру башчыларынын Россияга карата мамилесин 3 түргө бөлүп карасак болот. Биринчиси орус бийлигине жан тарткандар. Экинчиси сөз жүзүндө орус багытын карманганы менен иш жүзүндө олку-солку болгондор. Үчүнчүсү иш жүзүндө ачык эле каршы чыккандар. Тема үчүн суроолор. Түндүк Кыргызстан Россияга кандай жолдор менен бириктирилген? Уру башчылары эмне үчүн бирде Кокон хандыгын, бирде орус падышалыгын колдоп турган? Черик ууруларынын Россияга өтүшүнө падыша өкмөтү эмне үчүн өзгөчө баа берген? Айрым кыргыз ууруларынын орус аскерлерине каршы куралдуу кармаштарын кандай баалайсыңар? Кыргыз уру башчыларынын чоң манаптардын ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиңер?